Ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен эфирде күндөмү маалымат программасы. Студияда Айда Изамиева. Саламатсыздарбы? Минскте КМШ-га мүчө мамлекеттердин өлкө башчыларынын саммити аяктады. Лидерлердин кароосуна 17 долбоор чыгарылган. Бул документтердин баары экономика, коопсуздук жана гуманитардык тармактагы мындан аркы кызматташууну бекемдөөгө багытталган. Ошондой эле Улуу Ата мекендеги согуштун быйылкы 70 жылдыгына карата дүйнө коомчулугуна болгон кайрылууну өзүнчө белгилеп кетүү керек. Ага президенттер биринчилерден болуп кол коюшту. Аталган документте 45-жылдын май айындагы фашизмди жеңүү маанилүү даталардын бири экени белгиленет. Кайрылуу фашизмге каршы күрөшкөндөрдүн элесине таазим этүүнү унутпоо, ошол эле учурда ксенофобия, улутчулдук кыймылдарга каршы турууга үндөйт. Минскте мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев менен Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев сүйлөшүү өткөрүп, анда энергетика тармагындагы абалдан чыгуу боюнча кызматташууну талкуулады. Жолугушуунун жыйынтыгында эки өлкөнүн өкмөттөрүнө быйылкы кышта Казакстандан электр энергия алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүү тапшырмасы берилди. Айта кетсек, буга чейин президент Алмазбек Атамбаев өкмөткө жетишпеген электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн сатып алуунун жол жобосун иштеп чыгууну тапшырган. Энергетика тармагы олуттуу реформага муктаж. Анткени акыркы 20 жылдын ичинде бөлүнгөн каражаттар туура эмес сарпталып, адискө эмес жетекчилердин тармакты жетектеши жана модернизациялоо иштеринин максатсыз жасалгандыгы буга себеп болгон дейт эксперттер айтып башташты. Эске сала кетсек, өлкө быйылкы кыштан энергетикадагы 2 миллиард киловатт сааттан ашуун таңсыздык менен чыгууга мажбур. Аталган ведомство абалды жөнгө салуу боюнча алгылыктуу чечимдерди дагы бере албай турушат. Бактуу Сталбек кызы энергетиканы азыркы абалга алып келген себептерге кенен токтолот. Техникалык илимдеринин профессору Карыпбек Алымкулов энергетика тармагында 55 жылдан бери иштейт. Аталган ведомстводагы абалды өнүктүрүү боюнча бир нече китептин автору. Ал эми азыркы электр каатчылыгына анын айтымында капиталдык оңдоо иштеринин жүргүзүлбөй калышы, электрди иштеп чыгууда кошумча агрегаттар боюнча кам көрүлбөгөндүгү себеп. Баарынан дагы негизгиси буга ойлонулбай жасалган кадрдык алмашуулар терс залакасын бериптир. Анткени өлкө эгемендүүлүк алгандан тарта ар жыл сайын алмаштырылган министрлердин арасында чыныгы кесипкөй адистер аз эле. Айтсак, Игорь Чудинов, кесиби боюнча математик, 2010 жылы ага сот өлкөдөн чыкпоо боюнча бүтүм чыгарган. Сапарбек Балкыбеков энергетика тармагына караштуу окуу жайын аяктаган менен бул тармакта тажрыйбасы аз. Ошондой эле ал азыр эл аралык издөөдө. Аскарбек Шадиев экономист, Осмонбек Артыкбаев Кыргыз техникалык университетинин бүтүрүүчүсү, куруучу 2 күн мурда өз ыктыяры менен кызмат ордун бошотту. Суу түгөнүп кетсе окустан. Эми сууну энергетиктер өздөрү эсептеп 1 апрелге чейин алып барабыз деп атпайбы? Эгерде таптакыр эле ушул декабрь менен январь катуу суук болуп кетсе, суу көп сарпталып кетсе, анда мындай токтогул каскады токтоп калышы мүмкүн да. Анда такыр энергиясы жок, только тетисти карап калышыбыз мүмкүн. 2001 жылы бул багытта өнүктүрүү иштерин жүргүзүү үчүн батыш өлкөлөрүнүн үлгүсү дагы пайдаланылгандыгы айтылып келген. Бөлүштүрүүчү компаниялардын ар бири өз алдынча чачыратылган. Мындай кадамдар чөйрөдө атаандаштык курчутуп, электр менен камсыздоонун сапатын жогорулатуу максатында кабыл алыныптыр. Бирок бул иш-чара бүгүнкү күндө өз мүдөөсүнө жете алган жок дешет эксперттер. Анткени багыт туура эмес тандалган. Атаандаштык жок болот. Анткени 99,5% электроэнергиянын кубаттуулугун болсо мамлекет чыгарат, мамлекеттик компания өндүрөт. Ошон үчүн ошондо 100% бир эле колдо турса, электроэнергия өндүрүлгөн электроэнергия бир эле колдо турса, биякта каякта атаандаштык болот. Ошон үчүн биякта базар шарты жок. Энергетиканын азыркы жагдайга кабылышына каражаттардын башаламандык менен пайдаланышы дагы түрткү болуптур. 20 жыл ичинде болжол менен 1,5 миллиард доллар түйүндү жаңыртууга бөлүнгөн болсо, алардын көбү бөлүштүрүүчү компанияларды оңдоого кетип калган. Мындан улам электрди иштеп чыгуу жана таратуучу ишканалардын азыркы техникалык абалы ыйлай тургандай. Ошондой эле энергияны бөлүштүрүүдө менчик компаниялар козугарындай жайнап, ал эми техникалык жоготуулардын көлөмү 40%га чыккан. Эгерде дал ушул мүчүлүштүктөр кетирилбесе, азыркы тариф менен өлкөдөгү 2-3 жыл жүрө турмак экен.
С самого начала, Анализдерибизде 70 тыйындык төлөмдөр 2015-16 жылдары дагы турса болмок. Анткени жыл сайын кетирилген чыгымдарды бул төлөмдөр жаба алмак. Бирок азыр сууга кескен тартыштык жаралып, башка мамлекеттен энергияны экспорттоо зарылчылыгы чыгып жатат. Албетте жергиликтүү электрдин баасы дагы экспорт чыгымын жабуу үчүн көтөрүлүшү керектиги түшүнүктүү. Жакында эле өлкө башчы аталган ведомствого өз ишин мыкты билген Адиско министринин дайындалуусу зарыл деген кайрылуусу жарык көрдү. Эң негизгиси алдыдагы айтылып жаткан оргуштан тармакта жетекчиси жок калган кызматкерлер аман эсен чыгарса. Бактыгүл Талбек кызы, Элдияр Бектемиров, Иван Чижиков, 5-канал. Учурда суук түшкөнүнө жана тармактагы көйгөйлөр күн санап көбөйүп баратканына байланыштуу энергетика министрлигин жетектөөгө ким келет деген суроо коомчулуктун бүйүрүн кызытууда. Болжолдонгон талапкерлердин ысымдары азыртадан эле жаңыра баштады. Алар кимдер жана кандай иши менен белгилүү экенин Аскат Алагөзов билип келди. Түзүлгөн кырдаалда түшүнүксүзү эми башкы энергетика ордуна ким батынып барат дегенде. Себеби министрлер кабинетиндеги бул кызматка бара турган адам образды айтканда башын өлүмгө байлап койгонго тете деп айткандар четинен чыгууда. Андыктан азырынча жооп жаңы министр кандай сапаттарга ээ болушу керек деген суроого эле бар. Сөзсүз түрдө ошо системада иштеген, көп жылдан бери иштеген адис болуш керек. Анан кийин ошол эле учурда ал ошондой жетекчи болгонго бир көзү жеткен, алы жеткен, мындайча айтканда жанагындай кризис менеджер болуусу өтө зарыл. Анткени менен айрым эксперттер эмитеден эле өкмөттүн жаңы мүчөсү болчуларды атай баштады. Арасында анча тааныла электери. Анан таң калыштуусу өткөн кыштардын жыйынтыгында кызматынан айрылган экс-министрлердин ысымдары да бар. Мисалы Автандил Калманбетов, эске салсак, ал кызматынан ишиндеги чабалдык үчүн кеткен. Бирок адистиги боюнча энергетик болгондуктан бул адамдын жылдызы кайра жанарын болжогондор да табылды. Бул логика менен жүрсөк, Бакиев тушундагы министр Ильяс Давыдов да кайра кайтып келиши мүмкүн. Бирок 2008-2009-дагы ишин эске алганда, анын кайра министр болору өтө эле күмөндүү. Мурунку министрлердин арасында өтө эле элдин көзүнө көрүнүп жакшы жигердүү иштейди деп мен эч кимди айта албайм. Анын үстүнө энергетика тармагында көп жаңжалдар болуп атпады, ошол радиоактивдүү көмүр боюнча жана башка коррупциялык схемалар боюнча да. Мүмкүн болуша таза жакшы азыркы күнгөчө мүмкүн белгисиз болгон адамдар болушу мүмкүн арасындачы. Жаңыларды, салыштырмалуу жаңыларды алсак, экс-министр Осмонбек Артыкбаевдин орун басары Кубанычбек Турдубаевдин министр болоорун болжогондор өтө көп. Күн мурун алдагы жетекчиси менен бирге отставкага кеткени айтылып, бирок министрлик басма сөз кызматы бул маалыматтарды бүгүн төгүндөдү. Бүгүнкү орун басары Кубанычбек Турдубаев, булар деген ушу ылдый жакта өскөн жигиттер да. Кичинекей институт бүтүп, ошо инженер контролдон баштап, мына бүгүн министрге чейин жетишкен да. Мен ойлоп атам, себеби бүгүн профессионалды коюшубуз керек, себеби эртең күнү таможенный союзга кирип атканда Өзбекстан, Казакстан менен, Россия менен сүйлөшөбүз. Альтернативдүү электр энергия издейбиз. Ошондо технический параметрди эки жака барганда переговор кылганда ошол эки биздин көйгөйдүн баарын билген киши керек да. Убакыт тардыгын эске алып, энергетиканы сындап келген эксперт Расул Умбеталиев министр болот дегендер да жок эмес. Сындоого эле эмес, иштөөгө да мүмкүндүк бериш үчүн. Буга чейин энергетика министри КСДП фракциясынын тандоосу боюнча дайындалып келген. Эми көпчүлүк эл өкүлдөрү бул тажрыйбадан качып, башкасын болбосо да энергетика министрин өкмөт башчысы өзү дайындоосу керек деген пикирде. Бул жагдайды ушу канчалык чече алат деген кандидатты сөзсүз түрдө мен ойлойм премьер-министр өзү сунушташ керек. Анткени ал киши премьер-министр өзү дагы ошо министр энергетика менен бирге жоопкерчиликти мойнуна алып туруп, анан кийин кыш кандай өтсө так ошондой ошолорго баа берилиш керек. Биз деген аз эмеден квотадан кетишибиз керек. Бул СДПКнын квотасы, бул коалиция большинствонун квотасы деген кетип, эртең күндү кеч калбай биринчи күнү премьер-министр Отурбаев деген ошо аткаруучуну коюш керек министрдичи. Өкмөттөгү өз булактарыбыз билдиргендей, жаңы министр эмки жумада эле дайындалат. Антпесе ар бир күн өткөн сайын кыш аны менен бирге эл үчүн да, өкмөт үчүн да кыйын күндөр жакындоодо. Аскат Алагөзов, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Өкмөт социалдык төгүмдөрдү чогултуу жана башкаруу боюнча функцияны соцфонддон мамлекеттик салык кызматына өткөрүп берди. Буга ылайыктуу токтомго премьер-министр Жомарт Отурбаев кол койду.
Мындай чара социалдык төгүмдөрдү башкаруу системасын реформалоо, бизнес чөйрөнү жана элдин социалдык коргоосун жакшыртууга багытталган мамлекеттик саясаттын багыттарынын бири болуп саналат. Бул чечимди өкмөт бизнес коомдоштуктардын көптөгөн кайрылууларынан улам атайын коомдук талкууларды өткөрүп, алардын жыйынтыгында кабыл алды, дейт өкмөт өкүлдөрү. Жогорку сот жана башкы прокуратура кылмыш жаза кодекстеринин жаңы долбоорлоруна өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштап жатат. Өлкө кол койгон эл аралык келишимдерди жана ички менталитетти эске алуу зарылдыгын баса белгилөө менен. Сот реформасы алкагында эксперттик топ мүнчүлүштүктөрдү оңдоп, мыйзам долбоорлорун келерки жумада президенттин кароосуна коюшу абзел. Айдай Аманкулова кененирээк. 1,5 жылдык эмгектин жыйынтыгы 2 жумадан бери талкууда. Бүгүн 3-чү отурум. Жаңы иштелип чыккан кылмыш жаза кодекстери баарын эле канааттандырган жок. Башкы прокурор адилеттүүлүктү орнотуучу айрым учурлар көз жаздымда калганын белгилеп өттү. Аида Салянованын пикиринде жогорку кызматтагы саясий фигуралар макамына карабай эртеби кечпи сөзсүз кылмыш кылса жазага тартылышы абзел. В отношении лиц, у которых есть иммунитет, Иммунитети бар кызмат адамдар үчүн кылмыштын эскерүү мөөнөтү токтолушу керек. Бул эл аралык нормаларга дагы туура келет. Мына Кумтөр иши боюнча бир нече адам кылмыш мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазага тартылбай калды. Биз муну мурда эле айтканбыз. Долбоордун өзгөртүлгөн вариантында бул пункт жок экен. Башкы прокуратура муну менен катар кыйноо колдонгон расмий жактар үчүн жазаны күчөтүүнү демилгөлөөдү. Көзөмөл орган жетекчиси мыйзамдар өтө эле жумшак болуп калганын буга чейин эле кыйткан. Жарандык коом өкүлдөрүнүн баамында адам укуктарын басмырлаган жагдайлар дагы деле жоюлган эмес. По новому уголовному процессуальному кодексу задержать человека. Жаңы кылмыш процессуалдык кодексте жаранды оперативдүү маалымат менен эле кармаса болот деген норма киргизилген. Өзүңөр билгендей, оперативдүү маалыматты сотто көрсөтсө болбойт. Бул болсо кыйноолорго түртөт. Анткени жаранды 48 саатка камап, кыска мөөнөт аралыгында кыйноо жолу менен далил топтоп, анан сотко жеткирүүлөрү мүмкүн. Бул арада эксперттик топко эң көп каяша келтирген жогорку сот өкүлдөрү. Жаңы мыйзамдарда алардын ыйгарым укуктары кыскартылган. Төмөнкү инстанциянын судьяларынын мыйзамсыз аракеттерине чара колдонуу мүмкүнчүлүктөрүнөн ажыратылган. Талкуулардын негизинде биз эң негизги проблемаларга келип токтолдук. Бул кайсылар? Жогорку соттун күчү кандай болуш керек? Функциялар кандай болуш керек? Мүмкүнчүлүктөрү кандай болуш керек? Жана 5 судья караш керекпи бир ишти же 3 судья караш керекпи? Бизде президиум деген жогорку соттун президиуму деген орган мурда бар болчу. Ошону кайра жаратып, кайра иштетиш керек. Болбосо жогорку сотто каралып аткан иштердин үстүнөн дагы көзөмөл жүргүзүш керек деген маселелер аябай орчундуу, маанилүү болуп атат. Бул маселелер эми туура 1 жумадан кийин президенттин катышуусундагы жыйында талкууланат. Документтер андан соң парламентке жөнөтүлөт. Мыйзам долбооруна макул эместер жогорку кеңеште жүйөлөрүн келтирип такташууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Айдай Аманкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Мамлекеттин эсебинен сотто юридикалык жардам ала турган жарандардын тизмеси кеңеймей болду. Жаңы долбоор кабыл алынса, мамлекет сунуштаган адвокаттардын акысыз кызматын улуу ата мекендик согуштун ардагерлери, карлар үйлөрдүн тургундары жана жарандыгы жок адамдар пайдалана алат. Самат Качкынов кепилденген жактоо тармагындагы жаңы реформалар менен таанышып келди. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга юридикалык жардам көрсөтүү мыйзамы 2009 жылы эле кабылданган. Ага ылайык колунда жокторго, майыптарга, жашы жетелектерге жана аскер адамдарына акысыз жактоочулардын кызматы көрсөтүлчү. Эми ал жардамга муктаж адамдардын чөйрөсү кеңейтилүү алдында. Число граждан, которые обращаются за этой помощью. Негизи бул кызматты алгачкы жылдары 100дөн ашык адам гана алса, өткөн жылы юридикалык жардамды 1000ден ашык адам алышкан. Эми дагы көбөйөт деп турабыз. Негизи 6 категориядагы адамдар мамлекет кепилдеген юридикалык жардамга ээ болушчу. Эми ага дагы 3 категорияны кошуу пландалууда. Ал 3 категорияга улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин, карлар үйүнүн жашоочуларын жана жарандыгы жок адамдарды киргизүү сунушталууда. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, өз алдынча адвокат жалдоого каражаты жетпеген бул адамдар бюджеттин эсебинен жактоочулук кызматтарды акысыз ала алышат. Бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам деген мыйзам өзү кылмыш иштеринде гана катышууга ылайыкталган да, ошол үчүн ошого катыша алат адвокаттар. Ал эми азыркы сунушталып жатканда ошол кылмышкер эмес, же айыпталуучу, же соттолуучу эмес, ошол жанагы мен жогоруда айтып өткөн чөйрөдөгү адамдар эгерде жабырлануучу болуп калса дагы бир кылмыш ишинин алкагында
жабырлануучу катары дагы аларга мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтсө болот деген сунуш киргиздик. Айта кетүүчү нерсе, мамлекет сунуштаган жактоочуларга ишенбөөчүлүк деген түшүнүк илгертен эле бар. Юристтердин айтымында жаңы система дал ушул ишенбөөчүлүккө бөгөт коюу максатын көздөйт. Бул система такыр башка. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам бул атайын координатордун дайындоосу менен адвокат дайындалып, анын аткарып жаткан иштери көзөмөлгө алынып, анан кандай жумуштарды аткарды биз отчет беребиз да. Ошонун негизинде жанагындай биздин жарандарыбыз тарабынан көрсөтүлүүчү же болбосо болуп келген ишенбөөчүлүккө негиз жок. Ал үчүн юстиция министрлигинин алдында адвокаттардын үстүнөн көзөмөлдөөчү орган түзүлөт. Негизи мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга юридикалык жардам көрсөтүү үчүн юстиция министрлигине ар жылы тийиштүү өлчөмдө каражат бөлүнүп турат. Мисалы, өткөн жылы 6 миллион сомдон ашык акча каралган. На следующий год келерки жылы мыйзам өтсө, бул сумманы жогорулатууну сунуштайбыз. Анткени адвокаттарды стимулдаштырышыбыз керек. Айрым адвокаттар түнкүсүн иштешет, кээ бирлери дем алыш күндөрү чакыртууга аргасызбыз. Келип ар бир тергөө иштерине катышышы керек да. Ошондуктан жактоочулардын майналарын жогорулатып, ишке олуттуу кароолорун максаттап жатабыз. Азырынча бюджеттин эсебинен жогоруда көрсөтүлгөн жарандарга юридикалык жардам кылмыш сот адилеттигине гана көрсөтүлөт. Жакынкы келечекте жарандык жана административдик иштер боюнча да кызмат көрсөтүүнү киргизүү планда бар. Самат Кашкынов, Азат Ынтымаков, 5-канал. Ош шаарынын тургуну Замира Ташыбекова 4 баласы менен талаада калды. Турак жайы өрттөнүп, үйүнүн ичиндеги оокка ташы, кийим-кечи баары күлгө айланып күйүп кеткен. Чатырсыз калган айым келе жаткан кышты кайда өткөрүүрү белгисиз. Өмүр бою топтогон мүлкүнөн бир заматта ажыраган каарманыбыздын абалы туурасында кийинки Динара Касымованын материалында. Бул үйдүн жашоочуларынын эсинен алуулуп күйгөн жалын өрт дагы деле кетелек. Ошол каргашалуу 18 сентябрь күнү үйдүн ичинде 2 жаш бала гана болгон. Алар тарактаган үндөн ойгонуп, бири айнектен ашып, экинчиси эшиктен араң качып чыкканга үлгүрүшкөн. Бул жакта эшик бар, эшикти култап алып уктасак, шамал окшоп, раса күйүп атып эле эшикти ачып карасак, шамал болсо эректе деп эшикти ачсак, күйүп атып эле, анан кийин болсо айкам болсо бияктан качып чыкты, мен болсо бул жактан качып чыгып. Окуя күбөлөрүнүн айтымында тилсиз жоо түнкү саат 1 чамасында тутанган. Жалбырттап күйүп жаткан үйдү байкап калган кошуналары өрт өчүрүүчүлөрдү чакырып, бири-бирин ойготуп, топтоло калышты. Бирок отту өчүргөнгө жакын арада суу жок. Анан калса жалын күчтүү болгондуктан өрт өчүрүүчүлөр келгенче эч нерсе кыла албай эле туруп калышкан. Ага темиз жардам бере албайт элек. Аккан суу жок болсо, же крантыбыз жок бу жерде. Суу жок болгон ошо уже атылып аткан экен, бул жакта тосундар түшүп. Балдары бирөөсү айнектен качыптыр, бирөөсү эштен мындай күйөт конотун түнөө качыптыр. Үстүндө эч нерсеси жок. Жылаңач экен. Балам болгон кийимин эле бердим. Эми туура келбей. Ошо орону отуртушту, биздине жатты. Банкаларымна сыныктары полный азыр ташадым сарчы. Өмүр бою жыйнаган оокка ташы, буюм тайымы бир заматта урандыга айланып калганын көргөн Замира Ташыбекованын абалы айтпаса да түшүнүктүү. Ошол күнү ал жумушунда нөөмөттө болчу. Келип көргөн көзүнө ишене албай, көз жашын агызгандан башка аргасы жок отуруп калды. Мынакта столум бар эле, обогревателим бар эле, бар жок эчтеке калбады. Ошо паластарым, мына кичине продукт эме кылдым эле, мына чөмүчтөрдөн бири эчтеке калбады да. Күйүп бүттү. 3 бөлмөлүү үйдү куруу үчүн Замира айым 3 жыл Орусияда иштеп келген. Акыркы курулуштарын быйыл бүтүп, усталарын жакында эле кетиргенин айтат. Жаңы үйдө жайбаракат жашайбыз деп турганда тилсиз жоого чалынды. Эми ышчыттанган дуал менен эле толук күйбөй калган устундары, анан ыйык кураан китеби гана калды. 5000 рубльге поле иштеп, немелерден чакан эмес орустардан качып зорго неме кылганбыз, иштеп келгенбиз ояктанчы. Өзүм биякта больницада илгертен бери иштеймин өзү. 16 жыл стажым болду. Бир зарплатам берем, эчтеке кыла албайт экен. Азыр мына жата турганам неме жок. Бирөөнүн үйү баары бирөөнүн үйү экен да, кеңири отура албайсың. Жалын электр тогунун чыңалуусунан тутанган деп адистер тыянак чыгарып беришкен. Бул аймакта жарыктын кубаттуулугун жөндөгөн трансформатор жок. Электр чубалгыларын болсо ичке жыгач аркылуу эле тартып келишкен. Ошого байланыштуу электр тогунун бирде көбөйүп, бирде азаюусу дайыма болуп турарын жашоочулар айтышат. Жаңы конуштагы талапка жооп берген электр жабдуунун жоктугу бир үй бүлөнү турагынан айырды. Депутаттарыбызга деле катташтаганбыз, бергенбиз. Бу жерде көбүнчө жашайт ким? Мугалимдер. Жанагы эр жүрөк мугалимдер жашайт көбүнчө. Ушул өкмөттүн эмесине айткан дегенин кылып эле болуп турса, ана үйдү берсең жашайбыз, өзүбүз да неме кылабыз дегендей, ошондой нерседе жашап келатат.
Замира Ташыбекованын көйгөйү али да көп. Ал кайрымдуулардын жардамына муктаж. Үйүнүн чатырын жаап, тамак аш, өзүнө, балдарына жылуу кийим камдашы керек. Анткени кыштын кычыраган чилдеси али алдыда. Жалгыз иштеп тапкан 5000 сом айлыгы күнүмдүк тамак аштан ашпайт. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Кыргызстанга АКШнын Борбор Азия боюнча мамлекеттик катчысынын жардамчысынын орун басары Даниэль Розенблюм келет. АКШнын элчилигинин билдирүүсү боюнча Розенблюм USAID-тин жаңы долбоорунун расмий ачылышына катышмакчы. Мындан тышкары америкалык конок жарандык активисттер менен жана мамлекеттик эмес уюмдардын лидерлери менен жолугушмакчы. Азырынча мына ушундай жаңылыктар, алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Мен сиздер менен 21:00-дө жолугушам. Биз менен болуңуздар. Аэрофлот, Россия авиалиниялары